Эми билим берүү жаатындагы кабарларга келсек, бир күн мурун Билим берүү жана Илим министрлиги Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте мектептердеги бардык акча чогултууларга жана 1-класска кирип жатканда ата-энелерден акча алууга тыюу салган буйрук чыгармай болду. Министр Гүлмира Кудайбердиеванын айтымында майда окуу жылы аяктап калганда министрлик тарабынан акча чогултууларды токтотуу боюнча тапшырма берилген. 1-класска киргенден тартып дээрлик бардык акча чогултуулар, ошондой эле буга ата-энелердин өз ыктыяры менен берген төлөмдөрү дагы кирет. Бирок бул шаар ичиндеги мектептерге гана тиешелүү экен. Бирок конкреттүү түрдө кайсыл акча чогултуулары боюнча кеп болуп жатканы түшүнүксүз болууда. Тактоо иретинде Билим берүү министрлигинин өкүлү Гүлшан Абдылдаева менен баарлашкан турабыз. Гүлшан айым, саламатсызбы? Куш келипсиз. Келиңизге дегенде эле ата-энелер чогулткан каражаттар токтолсун дегенде кайсы акчалар туурасында кеп болуп жатканын тактайлык. Деги эле өкмөт эсебинен каржыланган мектептердеги акча топтоолор канчалык легитимдүү көрүнүш, юридикалык баа берип кетчү болсок? Бул эми азыр жана Конституциянын 45-беренесине ылайык жанагындай балдар деген 1-класска барган балдарды деген булар милдеттүү түрдө 1-класска деген балдар тартылыш керек. Анан бул негизинде азыркы учурларда деген бизде Билим берүү министрлигине көп арыздар түшкөнүн негизинде өзгөчө бул Бишкек шаарынын мектептерине кайрылган. Ошол мектеп шаарындагы мектеп шаарындагы окуучулардан акча тыюу салуу жагы каралып, анан ошону менен бул Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте, ошол Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте буйрук чыгарылып, азыркы учурларда ошол буйруктун негизинде биз тыюу салып атабыз. Анткени милдеттүү түрдө 1-класска деген бүт окуучулардын баары тең камтылыш керек. Анткени биз деген 2013-жылы бүт республикаларга 172 буйруктун негизинде тыюу салынган. Бул республикаларда, жерлерде азыр акча чогултуулары жагы жок. Бир эле гана азыр Бишкек шаарындагы, анан Бишкекке жакын мектептерге мындай көрүнүштөр каралып атат. Азыркы учурларда бул буйрук эки мамлекеттик органдар менен колго коюлуп, азыркы учурларда азыр таратылып, массалык маалыматтар тарабынан иш-чара жүзүп каралып атат. Эми айта кетсек, бул бир гана Бишкектеги мектептерге гана тиешелүү экенин кандай түшүндүрсө болот? Бул эксперимент иретинде жүргүзүлүп аткан иш-чарабы же болбосо Бишкекте өткөрүлүп туруп андан кийин бул тажрыйба башка аймактарга да тарайбы деген ойда? Бул башка аймактарда деген акча чогултуулар деген республика боюнча жок. Бул азыркы учурларда көбүнчө Бишкек шаарындагы мектептерге эле каралып атат. Бул долбоордо эмес, бул проектте эмес. Азыркы учурларда деген балдарды жанагындай көбүнчө арыздар болуп кетип атпайбы? 1-класска көп учурларда жанагындай гимназияларга, лицейлерге деген азыр деген массалык күч менен ошол өз ата-энелер дагы көпкө бары мындай мектептерге аябай катталып атат да, беркинде жөнөкөй мектепке ата-энелер бергиси келбейт экен. Ошонун негизинде мисалы коррупцияны жоюу жагында ошол бул бир эле гана мектептерге гана тиешелүү эмес, ошол эле ата-энелерге да тиешелүү. Жөнөкөй эле мектепке берсе болот, анткени биздин мамлекеттик программалар менен мамлекеттик стандарттар бүт мектептердин баарына бирдиктүү болуп жайылтылган. Ошол эле акчаны ошол эле гимназия, лицейлерге бергиче жөнөкөй мектептерге отургузуп балдарды, анан ошол эле кийинчи кошумча сабак кылып туруп ошол акчаларды башка кошумча сабактарга ошол балдарды тартса болот. Ошондуктан азыркы учурларда биз ошол тыюу салып атканда 1-класска балдарды мектепке тартып аткандан кийин ошондой мындай 1-класска киргизгенде бала деген өз каалоосу менен ошол мектепке баруу жагы каралыш керек. Сиз мына жогоруда айтып кеттиңиз, акча топтоолор бир гана Бишкек шаардык мектептерде гана практикаланат деп. Бул кандай негизи ушул жөндүү маалыматпы же чындыгында эле министрликте башка маалыматтар жокпу? Башка региондо же ири шаарларда дагы ушундай эле көрүнүштөр бар экени деген. Менимче бул азыркы чындыкка жатпайт экен. Анткени биз билебиз, Кыргызстандын бүт эле аймактарында бүгүнкү күндө ремонттон баштап жана башка майда чүйдө керектөөлөр үчүн ата-энелерден акча чогултуу деги эле мындай кеңири жайылган көрүнүштө биздин
редакциянын маалыматына караганда. Бул азыр буйрукта деген мисалы азыр ата-энелердин жардам берүү менен анан акча чогултуу деген бул эки мындай башкача көз караштар болуш керек да. Анткени деген азыркы бизге буйруктун мыйзамдардын негизинде мисалы көзөмөлчүлүк кеңешинин мыйзамы бар. Анан коммерциялык эмес уюмдун мыйзамдары бар. Ошол мыйзамдардын негизинде мисалы мамлекеттик органдар киришпеген акча чогултуулар дегенде каралган. Бирок бул акча чогултуулар мыйзамдуу негизинде каралуу жагы мисалы милдеттүү кээ бир акчанын суммасы айтылбаш керек. Эгер ошол уюмга кирип кеткен ата-энелер болгон күнү дагы жанагындай акча чогултуулар ата-эненин өз каалоосу болуш керек. Акчалай жардам беремби же материалдык жардам беремби бул негизи ошол материалдык жардам демөөрчүлүк деп айтпайбыз. Бирок ошол кечиресиз сөзүңүзгө аралжы ошол демөөрчүлүк деген көрүнүш деле мамлекет тарабынан каржыланган мекемелерде бул канчалык легитимдүү көрүнүш? Ушул ыктыярдуу түрдө жардам берүү боюнча дагы кандайдыр бир ошого бөгөт коюу боюнча дагы жогоруда аталган документте пункттар каралганбы же кандай контроль? Бул демөөрчүлүккө каралыш бул бир эле гана акча чогултуу жагынан каралбайт. Бул жактан деген жанагындай меценаттар же болбосо мурдагы бүтүрүүчүлөр дагы жардам берүү жагы ошол демөөрчүлүк жагынан каралат да. Анткени көзөмөлчүлүк кеңеш деген мисалы мыйзамдуу түрдө ошол менен мектептин директору же болбосо мектептин мугалимдери гана эмес. Бул жактан ошол көзөмөлчүлүк кеңеш караш керек. Көзөмөлчүлүк кеңеш караганда ошол жанагындай мектепке түшкөн материалдык, техникалык же болбосо акчалай түшкөн жардамдар булар деген мыйзамдуу түрдө ошол мектептин балансына катталыш керек да. Бирок ошол эле кезде ата-эне акча берип жатканын кантип көзөмөлдөсө болот? Жанагы жогоруда айтылган документтин эле алкагында. Ата-энелердин акча берүү көзөмөлдүү жагы булар өздөрүнүн жанагындай банковский счеттору бар. Ошол банковский счетту ошо көзөмөлчүлүк кеңеш караш керек, мектептин директору эмес. Ошол көзөмөлчүлүк кеңештер гана мисалы бул өмүр бою эле мектептерге ата-энелердин жардамын күчү менен гана жакшы эле кирип келаткан. Ошол көзөмөлчүлүк кеңештердин мисалы акча берген же болбосо акча жардам берген ата-энелер тарабынан ачык айкын каралган күнү гана ошондой мындай ызычуулар мектептин ичиндеги ызычуулар жанагындай мектептин мугалимдерине жана мектептин директорлоруна мындай көз караныштар башкача каралат. Дагы бир суроо, жаңы окуу жылына карата айрым сабактар көбүрөөк окутулуп, авариялык абалдагы мектептер оңдолот деген маалыматты окуп калдым. Ошо кайсыл аймактардагы мектептер аларынын каражат жагы кандай чечилмей болду ушул боюнча? Бул республикалык бюджеттин негизинде ошол бул бир эле гана бир жерлерде авариялык эле мектептер эмес, бул республикалык мектептерде жерлердин баарында тең ошол эмелерге жанагындай эмелерге түшкөндө жанагындай биздин базаларга түшкөн ошолордун баары тең биздин карообузда гана ошол бюджеттик мектептер бюджеттин эсебинен гана ошол мектептер оңдолот. Рахмат маегиңизге. Мектептердеги акча чогултуулар туурасында Билим берүү министрлигинин өкүлү Гүлжан Абдылдаева менен баарлаштык. Сизге ийгилик каалайбыз.